Саламатсыңарбы менен сүйүктүү окуучуларым, кутмандуу күнүңөр менен. Жалал Абад областынын Тогуз-Тороо районунун номер 10 Азамат уулу Калдыбай атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин 5А классынын класс жетекчиси Куланбаева Алина. Анда эмесе келгиле балдар, сабагыбызды жакшы маанайда баштоо үчүн жагымдуу маанай түзүп алалы. Жагымдуу маанайды эртең мененки жеңил көнүгүүлөрдөн баштайлы. Çımır bolup denebiz, güçke tolup gelebiz. Koldu alga sunalı, gölde çabak uralı. Tıbıratıp butların, kıvıratıp büt barın. Jal bıraktay dirilden, arıstanday gürüldü. Көк асманға жетем дейли, ден солукту берген дейли. Қана достар бар, ары бери атта, ачык жумуп колдоруну алаканды чап. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү класстык саатыбыздын темасы максат ийгиликке кадам. Сабагыбыздын максат жана ийгилик жөнүндө маалымат аласыңар. Жашооңордо дүйнө таанууга болгон көз карашыңарды калыптандырасыңар. Максат коюунун маанисин түшүнөсүңөр. Максат коюп ийгиликке аракет менен жетүүгө үйрөнөсүңөр. Максат деген эмне? Максат бул силердин иш аракетиңердин белгилүү бир багыты. Ийгилик деген эмне балдар? Ийгилик болсо бул коюлган максатка жетүү, каалаган нерсеге ээ болуу. Ал ар бир адам үчүн ар башкача мааниге ээ болушу мүмкүн. Бирок ийгиликке жетүү үчүн аракет кылуу бул жашоонун маңызынын бир бөлүгү. Келгиле балдар, анда учкул сөздөргө көңүлүбүздү бурабыз. Максаттарды коюу бул көрүнбөгөндү көрүнүктүү нерсеге айландыруунун биринчи кадамы. Тони Роббинс. Максат бул мөөнөттөрү бар кыялдар. Наполеон Хилл. Ийгилик бул күнү-түнү кайталанган кичинекей аракеттердин жыйындысы. Роберт Келлер. Балдар, силер байкагандай эле максаттуу адам ийгиликке жетишүү менен кыялдарын орундата алат. Ар бир инсан бул дүйнөгө жакшы үмүт менен келет эмеспи? Турмуш бул бүтпөгөн күрөш экендиги баарыбызга маалым. Ошол күрөштү биз бир гана ийгиликтүү болуп жеңе алабыз балдар. Максатсыз адам ийгиликке жете албайт. Азыр силерди максатка жетүү жолдорун чагылдырылган видеороликтү көрүү үчүн көңүлүңөрдү экранга бурам. Максат коюу жолдору. Туура, так, конкреттүү максат коюңуз. Мисалы, турак жай сатып алуу максатын койсоңуз, канча кабаттуу, кайсы райондон, канча квадрат метр, канча сом. Ушул нерсенин баарын жазыңыз. Тактык жана тунуктук максатка жетүүнүн маанилүү ачкычы. Максаттарыңызды кагазга жазыңыз. Дүйнөнүн 3%
кетти гана максаттарын кагазга жазышат. Ал эми 13% максаты бар, бирок жазышпайт. 84% максаты жок адамдар. Алар 3% максаттуу адамдардын кыялын орундатуу үчүн иштешет. Пландарды ишке ашуу убактысын белгилеңиз. Эгер максатыңыз масштабтуу болсо, аны бөлүкчөлөргө ажыратыңыз. Биздин аң сезим дедлайнды астыга карай түртүүчү күч катары кабыл алынат. Андыктан максатка сөзсүз мөөнөт көрсөтүңүз. Пландарыңыз ишке ашуу үчүн аткарууга зарыл болгон жумуштардын тизмесин түзүңүз. Тизмеге жаңы пункттарды кошуп туруңуз. Аткарылганын чийип туруңуз. Приоритеттерди аныктаңыз. Тизмедеги максаттардын кайсынысы маанилүүрөөк белгилеп алыңыз. Аракет кылууну баштаңыз. Максатты ишке ашырууда кадам таштоо маанилүү экенин унутпаңыз. Туура максат коюу гана ийгиликке жетелерин унутпайлы. Ийгиликтүү адамдарга тиешелүү болгон 5 адат жөнүндө айтып бермекчимин. 1. Ийгиликтүү адамдар эртең менен эрте турушат. Канчалык эрте турсаңыз, ошончолук жумуштарыңыздын баарын бүтүрүүгө убактыңыз кенен болот. Албетте, эрте туруу жана эрте уйкуга батуу организмге да жакшы жагынан таасир берет. Эгерде сизге эрте туруу кыйын болсо, будильникти жаткан жериңизден алысыраак коюңуз. Өчүрүү үчүн туруп барганыңызда уйкуңуз ачылып кетет. Дагы бир жолу, күндө будильникти 1 мөөнөткө эрте коюңуз. 2 айдан кийин сиз мурунку сааттан 1 саат эрте, эч кыйынчылыгы жок туруп каласыз. 2. Китептерди көп окуңуз. Окуп алынган информациялардын баары болбосо да, белгилүү бир пайызы эсиңизде сакталып калат. Ал маалыматтын сизге бир күнү сөзсүз кереги тиет. Канчалык көп маалымат билсеңиз, ошончолук жашоодо кездешкен проблемаларды чечүү үчүн инструментиңиз көп болот. Жана көп окуу менен сиздин сөз байлыгыңыз көбөйөт. Күнүмдүк турмушта, жумушта ораторлук чеберчилигиңиз олуттуу жардамын тийгизет. Китеп окуганда ал жерде болгон, мисалы, каармандардын окуяларын эсте сактоого аракет жасоо керек. Бирок бул абдан оор деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок мен үчүн бул оор эмес. Жаңы информацияны сактоо менен мээде жаңы нейрондорду пайда кыласыз. Ал менен бирге мурункулардын дагы жакшы абалга келтире аласыз. Эгерде өзүңүздү күндө китеп окууга көндүрсөңүз, кругозорду кеңейтип, ийгиликке жетишүүгө дагы бир кадам жакындаган болосуз. 3. Ден соолугуңузга ар дайым кам көрүңүз. Кола, чипсы, фастфудтан баш тартып, туура тамактанууну адатка айлантыңыз. Күндө спортко жок дегенде 30 мөөнөт же 1 саат убакыт бөлүңүз. Канча жашта болбосоңуз, ден соолукка, жашооңузга жакшы жагынан таасир кылган адаттарды табууга аракет кылыңыз. 4. Башка адамдар эмне кылып жатат, кандай жетишкендиктерге жетишип жатат, эч көңүл бурбаңыз. Ооба, алардын ийгиликке жетүү жолу, каталары мотивация бериши мүмкүн. Бирок, өзүңүздүн жана сизге караганда ийгиликтүүрөөк адамдардын жетишкендиктерин салыштырбаңыз. Тескери учурда, ийгиликке жетүү сырына мотивация алуу ордуна сизде көрө албастык пайда болот. Же стресске учурайсыз. Бул психологиялык жактан терс таасирин берет. Ал энергияны өзүңүзгө жумшаңыз. Ар бир адамдын ийгиликке келүү жолу айырмаланып турат. Сиз дагы энергияны, акчаны, убакытты башкалар менен салыштырууга кетирбей, өзүңүздүн жолуңузду курууга, тагыраак айтканда максаттарыңызга жетүүгө сарптаңыз. 5. Убакыт чексиз эмес экенин өзүңүзгө эстетип туруңуз. Ар бир келген күндү акыркы сымал жашап өткөрүүгө аракет жасаңыз. Бул күндөн күнгө өзүңүздүн максаттарыңызга, кыялдарыңызга болушунча эрте жетүүгө болгон күчүңүздү жумшоого алып келет. Тажрыйба топтоңуз.
Жашоодо жолуккан көйгөйлөрдү кандай кыйын болбосун чечиңиз. Жашоо сабактарын алыңыз. Кандай гана мүмкүнчүлүк болбосун кое бербеңиз. Балдар, видеодон силер максат коюуну үйрөндүңөр. Анда максат коюп, ийгиликтерди багындыра бергиле. Силер конкреттүү максатты жазып, жана ага жетүү мөөнөтүн белгилегиле. Жума сайын максат коюп, аны ишке ашырууну адатка айландыргыла. Ошондо силер жогорку ийгиликтерге жетесиңер. Элибизде аракет кылсаң берекет деп бекеринен айтылган эмес. Кандай ишти баштасаңар дагы, аны жакшы ниет менен баштап, талыкпай эмгектенсеңер, акыры бир күн анын үзүрүн көрөсүңөр. Ийгиликтүү адамдардын чөйрөсүнө аралаш, сен да ийгиликке жакындайсың, дейт. Ошондуктан мен дагы силерди кыргыз элинин өнүгүшүнө салым кошкон ийгиликтүү адамдар менен тааныштыргым келди. Жогорудагы QR-код менен улуу инсандардын өмүр чыгармачылыгы менен таанышсаңар болот. Чыңгыз Айтматов, кыргыз жазуучусу, драматург жана дипломат. Ал Талас облусунун Шекер айылында туулган. Дүйнөгө белгилүү болгон чыгармалары: Жамила, Кызыл жоолук жалжалым, Гүлсарат ак кеме, Кылым карытар бир күн. Айтматовдун чыгармалары улуттук колоритти, терең философиялык ойлорду жана гуманизмди камтыйт. Ошондой эле ал дипломат болуп иштеп, Кыргызстанды эл аралык аренада тааныткан. Исхак Раззаков, советтик мамлекеттик ишмер, ишмерликке лицензия берүү жылдары Кыргыз СССРнин компартиясынын биринчи катчысы болгон. Билим, илим жана өнөр жайдын өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Кызматтан кеткенден кийин СССРдин ар кайсы экономикалык тармактарында иштеген. ГИПЖ жылы Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган. Бүгүнкү өткөн теманы бышыктоо үчүн балдар Сократив программасынан өз билимибизди текшерели. Экрандагы QR-код менен тестке кирип, өз билимиңерди текшергиле. Азаматсыңар балдар. Баарыңар жакшы жооп бердиңер. Анда бүгүнкү сабакта силер максат койгонду үйрөндүңөр. Эми ийгиликке жетүү үчүн силер план түзгүлө. Максатыңардын тизмесин түзгүлө. Максатыңар канча убакыттын ичинде жеткиңер келет, датасын белгилегиле. Кандай кадамдарды жасаарыңарды пландаштыргыла. Тоскоолдуктарды эске алгыла. Өзүңөрдү милдеттүүмүн деп эсептегиле. Максатыма жетүү үчүн бүт күчүмдү жумшайм деп убада бергиле. Мен силерге ишенем. Анткени силер акылдуу, илимдүү, билимдүү, ийгиликтүү окуучуларымсыңар. Үйгө берилген тапшырма максатыңар тууралуу эссе жазасыңар. Саламатта калгыла.